Аң сезимдин түпкүрү менен иштөөчү тренажер акча. Терең дем алып, демиңизди чыгарыңыз. Сиз азыр каалап жаткан акчанын суммасын элестетиңиз. Сизге азыр белгилүү бир суммадагы акча керек. Терең дем алып, демиңизди чыгарыңыз. Түшүнүңүз, сизге бул акча эмнеге керек? Өзүңүздүн кандай талабыңызды жапкыңыз келет? Терең дем алып, демиңизди чыгарыңыз. Айтыңыз, мен өзүмө канча акча керек болсо, ошончо акчаны өзүмө тартам. Мен өзүмө канча адам керек болсо, ошончо адамды өзүмө тартам. Ал адамдар менен ресурстарым менен алмашуу үчүн өзүмө тартам. Алар мага керектүү суммадагы акчаны оңой беришет. Алар мага керектүү окуяны оңой пайда кылышат. Жана түшүнүңүз, сиз аларга эмне жасап бересиз? Кимдир бирөөлөр үчүн бул жөн гана энергия. Кимдир бирөөлөр үчүн бул жөн гана сүйүү. Түшүнүңүз, сизде канчалык энергия көп болгон сайын, сиз ошончолук ресурстарыңыз менен башка адамдар менен алмашасыз. Айтыңыз, менин бардык энергиям акчалуу. Менде бар бардык энергиям акчага оңой айланат. Жана адамдар рахаттануу менен өздөрүнүн ресурстары жана акчалары менен менин энергиямдын ордуна оңой алмашышат. Терең дем алып, токтоп, демиңизди чыгарып токтоңуз. Дагы бир жолу сиздин максаттарыңызды аткарууга жана сизге белгилүү тапшырманы чечүүгө канча акча керек болуп жатканын түшүнүңүз. Сиздин сырткы көздөрүңүз жабык. Ички көздөрүңүздү ачып, ички экрандан апаңызды жана атаңызды көрүңүз. Жана аларга кардарлары сизге канча акча керек болсо, ошончо акча берип жаткандарын көрүңүз. Сиз каалаган нерсе аларда да бар экенин көрүңүз. Биринчи, сиздин бүгүн каалап жаткан суммадагы акча апаңызда бар экенин көрүңүз. Андан соң сиз каалап жаткан суммадагы акча атаңызда бар экенин көрүңүз. Апаңызга караңыз. Менин апама мындай суммага жетүүгө мүмкүнчүлүгү болгон эмес деп ойлоого мага мүмкүн эле. Терең дем алып, токтоп, демиңизди чыгарып токтоңуз. Атаңызга караңыз. Менин атам үчүн бул суммага жетүү мүмкүн эмес деп ойлоого мага мүмкүн эле. Терең дем алып, токтоп, демиңизди чыгарып токтоңуз. Азыр сиздин ата-энеңиз ал акчалар менен ойноп жаткандарын көрүңүз.
алардын акчалары жамгырга айланып, төгүлүп, жаап жатканын көрүңүз. Терең дем алып, токтоп, демиңизди чыгарып, токтоңуз. Азыр мындай деп айтыңыз. Ата, апа, сиздерге да ушундай суммадагы акчалар оңой келиши мүмкүн экен. Демек, мындан ары мага да ушундай суммадагы акчалар оңой келиши мүмкүн экен. Сизге акча жамгыры төгүлүп жаап жатканын көрүңүз. Сиздин колуңузга сиз каалаган суммадагы акча келип түшүп жатканын көрүңүз. Терең дем алып, токтоп, демиңизди чыгарып, токтоңуз. Сиз азыр колуңуздагы акчаны кимге берип жатканыңызды элестетиңиз. Адамдарга, ишканаларга, сизге эмне үчүн керек болсо, ошол тарапка берип жатканыңызды сезиңиз. Түшүнүңүз, акча бул акча агымы. Биз адамдар ресурстарыбызды алмаштырууда акчаларды оңой кабыл алып, оңой кое беребиз. Башында биз энергиябызды алмаштырганда, анын ордуна бизге акча беришет. Андан соң аны биз максаттарыбызды орундатуу үчүн башкаларга төлөйбүз же өзүбүз үчүн бир нерсе сатып алабыз. Бул процесс кабыл алууда жана берүүдө оңой жүрөт. Азыр мындай деп айтыңыз. Мага канча акча керек болсо, ошончо акчаны оңой кабыл алам. Андан ары мага канча керек болсо, башка адамдарга жеңил узатам. Терең дем алып, токтоп, демиңизди чыгарыңыз. Токтоңуз. Түшүнүңүз. Сизге канча суммадагы акча керек болсо, ошончо акчаны сизге ал акчаларды алып келген адамдарды элестетиңиз. Аларга айтыңыз. Өзүмдүн энергиямды силердин акчаңарга алмаштырам. Дал ушул суммадагы акчанын көлөмүн кабыл алыңыз. Сизде бар экенин сезиңиз. Сиздин максаттарыңызды орундата турган адамдарды көрүңүз. Мисалы, сиз каалаган үй же авто унаасы. Сиз биринчи энергияңызды башкалардын акчасына алмаштырдыңыз. Эми сиз каалаган үйгө же авто унаага төлөйсүз. Сиз ал проекттеги адамдардын үйгө кошкон салымынын энергиясын өзүңүздүн акчаңызга алмашасыз. Терең дем алып, токтоп, демиңизди чыгарыңыз. Токтоңуз. Сиз каалаган нерсеңизге оңой акча төлөп жатканыңызды сезиңиз. Бул оңой жүрүп жатканын көрүңүз. Анткени сиз төлөгөн сайын сизге дагы да көп акча, дагы да көп кардар, дагы да көп мүмкүнчүлүктөр келип жатканын сезиңиз. Сиздин ата-энеңизде көп мүмкүнчүлүк, көп энергия, көп күч бар экенин сезиңиз. Сизде да
көп мүмкүнчүлүк, көп энергия, көп күч бар экенин сезиңиз. Сизде көп энергия, көп акча болуш үчүн сиз жөн гана акчанын коштоочусу болушуңуз керек экениңизди сезиңиз. Мындай деп айтыңыз: мен чоң сандагы акчалардын өткөргүчүмүн. Мен оңой кабыл алам жана оңой кое берем. Менде дайыма мага керектүүсү калат. Материалдык жана материалдык эмес дүйнөнүн көлөмүндө сизге эмне керек болсо, ушул суммага оңой сатып алганыңызды элестетиңиз. Бул жүрүш токтобойт. Күндө болуп жатат. Башкача айтканда, сиз күндө энергияңызды топтоп, ресурс менен алмашасыз жана андан рахат аласыз. Мындай деп айтыңыз: акча бул рахат. Мен акчалардын өткөргүчүмүн, рахаттын өткөргүчүмүн. Терең дем алып, токтоп, демиңизди чыгарып, токтоңуз. Акырындык менен көзүңүздү ачыңыз. Алаканыңызды чаап, чөнтөгүңүздү сылаңыз жана сиз каалаган суммадагы акчалар сиздин чөнтөгүңүзгө, шотуңузга, кошелегиңизга келип түшүп жатканын сезиңиз. Сизде дайыма сонун күндөр жана көп акчаларыңыз болсун.